Bir окуяны айтып кетейин. Баарыбыз билебиз, Адам алейхиссалам жаралган убагында. Адам алейхиссалам жарылды беле? Туулган эмес да, туурабы? Аны Аллах Таала эмне кылды? Топурактан жаратты, туурабы? Топурактан жаратканда канча процесстер жүрдү, анан тигиндей болуп, анан кийин короче ушундай кылып отургузуп койду, аны дагы отургузуп коюп, мисалы жырга турат да, туурабы? Эми ошол Адам алейхиссаламдын келинчеги бар да, жубайы, байбичеси. Аты ким эле? Хава, э? Хава эне. Ошону ким каяктан жаралганын ким билет? Калганында. Баарыңар ошол яһудилердин айткан сөзүн айтып жүрөсүңөр да. Куранда келбейт. Куранда Аллах Таала тиги мен айсар деп келбейт. Ва халака минха деп келген жери бар. Туура Аллах Таала айтып атат. Ошол нерседен Аллах Таала жаратты дейт. Баягы аялдычы. Бирок биз келдик дагы баягы көптөгөн христиандардын жана еврейлердин айткан Инжилде келген, Торатта келген нерсени биздин динибизге кирип кеткен дагы ошол баягы сол кабыргасынан жаралды деген бул яһудилердин этикады. Молдолорубуз да айтат да, даватчыларыбыз баардыгыбыз айтабыз, баардыгыбыз поголовно айтабыз да. Мен буга чейин да бир эки жерде айтып көрдүм, шок болуп атат да. Шок болуп атат. Куранда Аллах Таала айтат, баягы Адам алейхиссаламды жараткандан кийин топурактан. Ошол топурактан калып кеткен топурак бар, бир аз. Калып кеткен топурак бар. Ошондон Адам алейхиссаламга жубайын жаратып бердик dedi. Болгону андан деп келген да. Анан ошо андан деген сөздү келип алып туруп Муса алейхиссалам өзүнөн деп туруп баягы жерден бизге үйрөтүп койшкан да. Түшүндүңүзбү? Андан дегенде Муса алейхиссаламдын өзүнөн деген маани чыгарып койшкан да. Адам алейхиссаламдын өзүнөн чыгарып, аны өзүнөн каягынан десе, анан мен баягы хадистерди алып келип сол жагынан кабыргасынан. Машалла. Айланайындар. Силер өзү мисалы могу кабыргасы өспөй калган балдарды көрдүңөр беле? Бир кабыргасы өспөй калган балдарды мен өзүм көзүм менен көргөм да. Ал мындайынан жүрөт да. Бир жагы ушул жагынан бир кабыргасы өспөй калган экен. Баягы түз турган дене мынтып калган да. Эми биздин Адам алейхиссаламыбыз мындай. Кайсы жерден көрдүк, кайсы бир хадис бар, пайгамбар мынтип жүргөн депчи. Макул. Кимиңер ушинтип калдыңар? Адам алейхиссаламдын мурду бар беле? Мурдун алхамдулилла мурду бар экен, бизде да бар да. Кулагы бар экен, бизде да бар. Жүрөгү бар экен, бизде да жүрөк бар. Кабырга 12 экен, бизде да 12 да. Эми Адам алейхиссаламдын кабыргасы 11 болуп калган да бир жагы. Биздагы эркектер айланай баарыбыз монтип баягы амортизатору сынып калган машина болуп монтип калмакпыз да. Бийлечи. Биздин хилкатыбыз ошондой болмок да. Ар бир эркек кыйшаймак. Себеп дегенде биз атадан төрөлүп аткан атада бар нерсе мага өтөт да. Туурабы? Кантип бизге ошол нерсе 12ге өтүп калды. Биздики 12 Адам алейхиссалам кыйшайып жүрөт да. Анан дагы бир закон бар. Аллах Тааланын өзүнүн закону. Пайгамбарларды кемчиликтүү кылып жаратпайт. Адам алейхиссалам кайсыл эле пайгамбар болбосун 40 кишинин несин берет? Күчүн берет. Күчтүү болот алар. Сулуу болот. Ден соолуктуу болот алар. Кемчиликсиз болот. Себеп дегенде эгерде кемчилик боло турган болсо өзүңдү оңдоп алчы деп ички артынан ээрчибейт да. Туурабы? Эми аны биз башыбыз ошентип кыйшак болуп калган болсо, анда биз кантип оң болуп кеттик. Ойлонбодукпу айланайындар? Ошол көрүңүздөр, бизге баягы кайсыл бир неме булактан бүгүнкү күнү биздин динибиз келип атат. Ошону бир сыйра элекке салышыбыз зарыл бүгүнкү күндөчү, туугандарыбыз. Караңыздар, кайсыл жердеги бир нерсени угуп алганбыз, деп эле алып алганбыз да. Ал менен жүрөбүз дагы элечи. Бирок ошол эле кезде бул яһудилердин, насранилердин дини экенин менин ишибиз жок да. Мусулмандыкы да эле, исламдыкы да эле парчам баягы желекти көтөрүп алганбыз да, уруп кетип бардыгыз да. Баягы
Саади айтат да, Фазаил Амалда да бар. Араби дейт, сен Меккеге жетпейсің, баратқан жолың Түркистан дейт. Турабы? Естедіңер? Бұл не дегені? Бұл Саади ошол Түркистан, түркмен да, Қазақстандағы Түркистан да, Түркистан бар ғой. Бұл ошол Саади ошол Мекке менен Түркистанның ортосында тұрған да. Bir Араби таудан түшкен bir неме, таудан түшкен bir қиқырып өтіп кетіп баратады да, Элмардаш, мен Меккеге кетіп баратам эле деп эшекке минип алған. Кетіп баратады, бирок караса Түркистанның жолуна түшүп алып кетіп баратады да. Анан кийин баягы кайтып атат. Токто. Токто. Десе, дейт. Сен Меккеге жетпейсің дейт. Неге жетпейм? Бараткан жолуң Түркистан го. Дейт да. Мисалы азыр могу кеминде отурабыз да, могу жерде. Бирөө айтат да, мен Ошко баратам дейт дагы, могу көлдүн жолуна түшүп алып кетип баратат да, кыйкырып атат. Мен Ошко кетип баратам деп. Бараткан жолум не көл, рыбачыга баратат да. Сен токтотуп алып айтасың да, айланайын туган, адаштың депчи. Бүгүнкү күндө сүрөтүбүз ошол да. Яхудилерден келген, еврейлерден келген, баланчадан келген нерселердин бардыгын алып туруп, парчам көтөрүп алганбыз. Мен түз жолдо кетип баратам, бактылуулукта кетип баратам дейбиз дагы. Кыйкырганыбыз бейишке баратам, пайгамбардын сүннөтүн жондоп баратам дейбиз. Бирок чындыкта биздин пайгамбарыбыз не? Бир кабыргасы жок. Турабы? Жакты эмеспи?